Hope you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle. Мойка кылып бүтүп тургандан кийин сухой туман кылып атам. Биротолго полный фарш кылып чыгайын депчи линияга. Так, буюрса жумушту баштадык. Mercedes Maybach. Так, бүгүн канчанчы число? Так, бүгүн суббота 14 октябрь 22-ден 51 өткөндө чыктым линияга. Линияны күйгүздүм. Саат 11-де короче чыгып атам. Ушундай болуп калды чыкканча. Машина таптаза. Мойкадан чыкты, жумушка даяр. Тугандар, эгерде ким жакшы парк издеп жатса, Белес паркына кошулуп иштешүүгө бардыңыздарды чакырам. Бул менин паркым. Вывод моментальный, 24 саат бою без выходных, без перерывов, в любое время акча чыгарып алсаңар болот. Моментально 3 секундта түшөт акча, через таксометр чечип аласыңар. Кошулуу болгон 2%. Заправка кылсаңар болот с таксометра. Путевой лист бекер, эгерде ким бизге кошулуп иштесе. Диспетчер круглосуточно иштейт. Экрандагы номерлерге WhatsApp аркылуу документиңерди жөнөтүп жазсаңар, 5-10 мүнөттүн ичинде подключение кылабыз, фотоконтролдон өтүп, заказдарды алып иштеп кете бересиңер. Анан кисартка эгерде ким справка кошо албай аткан болсо, ким улай албай аткан болсо киргизип беребиз. Эгерде өзүңөр логин паролуңарды билбей атсаңар дагы, же акчага ачтырган болсоңор деле справка жазап киргизип беребиз. Кыскасы кайрылгыла экрандагы номерлерге WhatsApp аркылуу жазгыла. Силерди бардыңыздарды күтөбүз биз менен иштешүүгө. Чоң рахмат. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыздар, кутмандык ушак күнүңүздөр менен. Кудай буйрса мына көптөн күткөн күн келди. Бүгүн жумушка чыгып атам, бисмилла деп туруп. Кудай буйрса бүгүн смен кандай болду, канча саат иштедим, ошонун полный бардыгын тартып көргөзгөнгө аракет кылам. Кеч чыгып калдым. Негизи бүгүн пландаштырып аткам, саат 8-9дарда эле чыгайын депчи. Суббота болуп атат, жумуш ночто жумуш жакшы болот. Кудай буйрса биринчи смен болгон үчүн кичине сүрдөп, анан көп пока билбейм кай жакта заказдар болот, кай жакта болбойт. Азыр линияны күйгүздүм. Могу Ленинградскийде Беш бармактын жанында турам. Центрди көчтөй Ленинградка менен айдап барабыз дагы. Центр жактан заказ кармайбыз, Кудай буйрса. Мага ийгилик каалап койгула жигиттер, туугандар, достор. Кудай буйрса канча саат иштейм, эртеменки саат 7-8ге чейин иштеп, максимально көбүрөөк жакшы иштегенге аракет кылам. Канча заказ болот көрөбүз, өзүм деле билбейм пока. Кандай заказдар болот, канча акча болот билбейм. Аренда мойнумда. Мойкага жудурдум машинаны, сухой туман кылдырдым. Анан суу алдым. Кыскасы жумушка даярмын. Кудай буйрса жакшы маанайда жумушту баштайын деп атам. Анда эмесе кеттик. Видеонун башынан аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр. Достор, биринчи заказыма келдим. Космонавта Волковадан Химкиге чейин экен. Жети мүнөт күттүм. Отмена кыла бер деп атат. Жазсам что-то жок. 8 мүнөт болду уже. Достор, короче, экинчи заказ алдым, долгий поездка алып алдым 1.18 менен. Подачасы 9 мүнөт болду. 47 километрге барат экем, 41 мүнөттө. Аз Кудай буйрса канча чыгат экен көрөбүз. 1.18 менен алдым. Центрде жүрөм. Центрге келдим кайра Химкиден.
Так, саат 1:42 мүнөт өттү. Экинчи заказды завершать еттим. 6941 рубль болду. Долгий поездкада болгом. 5 коем. Вежливый пассажир. Приятная беседа. Пассажир пристегнулся. Кыскасы Black Star'дын артисттери экен, бир өзү. Ырчылар экен, келгенче жакшы музыкаларды коюп, ырдап келишти мындай. Оюнан чыгарып, сразу моментально эле ырдапчы. Жакшы. Ошо кетип атканда да души деп кол берип, ишиңе ийгилик деп туруп кетишти. Кыскасы мага жакты. Мен могу Истра жактамын. Так, азыр көргөзөйүн силерге. Истра болуп калат. Москвадан кыскасы 50 километр алыс, Цкатка жакын. Новорийский шоссе менен келгенде караокеге келдим, лаунжга. Эми кайра Москваны көздөй кетем. Так, мен болсо бул жактан тарифтерге кирип туруп, немени күйгүзүп коюн, примерди. Жолдон эгерде пример берип калса, ала кетем, центрди көздөйчү. Бул жакта турганда деле смысл жок. Андан көрү шаар центрге барып, на центр күйүп атат. Иштеген жакшыраак. Бир аз обидно болуп калды. Негизи башында обидно болгон, бирок клиенттер стоящий клиенттер экен, мындай жакшы адамдар экен, түшүнүктүү, адамгерчиликтүү. Ошонусу жакты мага. Жана биринчи заказым 15 мүнөттө эле алып барып келип, 8 мүнөт күтүп туруп, отмена кылганда 2000 рубль түштү. Анан кийин кетип баратсам чыгып калышты, наличкага жеткизип кой деп, Химкиге, Соколдон. 15 мүнөттө жеткиздим. 4000 наличка берди, еще отмена кылган үчүн 2000 рубль түштү да магачы. Анан 20 мүнөттө эле, получается, бир жарым сааттын ичинде бир аз айдап эле, бир 10 километрдей айдап 6000 рубль иштегем. Бул жерге болсо 50 километр 45 мүнөттө келдим. 50 километрге 6000, 7000 иштедим. Бир аз кичине обидный болуп аткан башында. Поехали басканда, бирок клиенттер менен келатканда аябай шаңдуу келдик, ырдап, мындай музыкаларын коюп алып, мындай живой оюнан чыгарып, мындай төккөн мындай неме экен, жана эмне деп коет. Комментарийге жазып койгула, ушундай артисттерди эмне деп коет, мындай рэперлердичи өзүнүн оюнан чыгарган. Кыскасы аябай жакты мага. Ошон үчүн буларга 5 жылдыз койдум. Эгерде обратно ала кет десе, с удовольствием ала кетмекмин. Так, саат 2 болуп калды. Мен арендамды отбивать этишим керек, иштешим керек. Расходдор көп. Мойканы эле 1000 рубльга кылдым, 500 рубльга сухой туман кылдырдым. Тамак аш, бензин дагы бар. Ошон үчүн иштейин. Центрди көздөй тапчыч керек. Бензин сменге чыгып атканда полный бак кылып чыккам азыр. 4төн 3 бөлүгү эле калды. Ошон үчүн центрди көздөй жөнөйүн буюрса. Саат 1:46 мүнөт өттү. Көрүп атасыңарбы? Кеттик центрди көздөй. Аз бир сыйра сууларды жаңылап коеюн. Эски сууларды алып туруп, жаңы сууларды кылып коеюн. Вдруг случайно заказ түшүп калса, аларды неметип отурбай. Короче, жигиттин гүлдөрү 3-үнчү заказды алдым буюрса. Кай жакка барат экен билбейм, бирок центрге келип калдым. Центрге келип, трешкага жетип калганда, трешкадан киргенден кийин берди. Хорошовский шоссе 58-тен. Азыр кай жакка барат экен азырынча билбейм аз. Коэффициент менен берген, бюрон менен берди окшойт. Мындай эле заказ окшойт, жакын элечи. Көрөбүз азыр кандай болот экен. Короче, достор, экинчи заказымды алып келдим. 22 мүнөттө 2463 рубль болду. Аз эле жакын эле болчу, негизи 17 мүнөт, 16 мүнөт көргөзгөн, бирок 22 мүнөт болуп кетти. Вот, ошондой эми дагы күтөбүз заказдарды. Линияда турам, Воробьевые горы да. Центрди көздөй
айдай берет окшойм. Жолдон берип калса бара коем да. Центрди көздөй айдай берейин. 4-нчү заказымды алып келдим. Канча чыкты? 2079 рубль чыкты. 10 мүнөттө жеткирдим. Бирок бир аз капризнийраак адамдар экен. Эртең рейтинг түшүп кетпесе болду. Точка подачасын туура эмес жерге келип калдың, биз бөлөк жакка чакырганбыз деп. Кыскасы ошондой деп, мындай эми көрүнөт го адамдардын деңгээличи, кыялы, ошону байкап аура кичине неторок болду да. А так жакшы бардыгы. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Так, жигиттер, 6-нчы заказым 3554 чыкты. Кайра центрди көздөй таптетиш керек. Саат 5:43 өттү. Көрүнүп атабы силерге. Так, мен лазерде экенмин. Зюзинада экенмин. Центрди көздөй кайра таптетип, профсоюзнайда экенмин. Центрди көздөй кайра барып, заказ алыш керек. Бул жакта заказ жок. Му 6-нчы заказ болуп калды окшойт. 4258ге алып келдим. Ожидание зор экен, 230 рубль. Аябай мындай простой эле эже экен. Орус окшойт. Жарым саатта алып келдим, 35 мүнөттө. Жестко уйку келе баштады. Что-то азыр кичине перерыв кылат окшойбуз. Завтрак кылып, кофе-софе ичип, мындай бир аз анан кийин бир 2 саат, 3 саат иштеп көрөм. Анан жумуш кандай болот экен. Ошого жараша байкайбыз да, уйку келгенге жараша, анан жумушка жараша. Бир 10-11лерге чейин иштешим керек да, негизичи бир ойлоп аткам бир 12 саат, 12, 13, 14 саат иштеп, анан жыйынтык кылайын, результат кылайын депчи. Байкайбыз эми, потому что пятница, суббота күнү заработок жакшы болуш керек. Что-то мен уккандарыма не соответствует болуп атат. Ошон үчүн максимально аракет кылайын. А то жазышыңар мүмкүн, немегечи, комментарийге жазышыңар мүмкүн, жана жалкоо экенсиң, жакшылап аракет кылып иштесең болот го депчи. Элдин балдарындай болуп аракет кылып иштейин. Силердин үмүтүңүздөрдү актап комментарийге жазгыла. Короче, перерыв на обед. Так, достор, саат 9:42 мүнөт өттү. Бир минималка заказ таштадым, Смольная 12-ге. Ушул жерден футбол ойноп турабыз биз каждый среда күнүчү. Эшикте жамгыр жааганына байланыштуу түшүп, зонтик менен күтүп алып атам да. Дагы иштей беребиз. Пока уйку келе элек, Яндекста жаба элек. Бир 11-12ге чейин иштейт окшойм. Буюрса бүгүн канча болот, анан аягында айтам. Общий сумманы, расходту бардыгын. 7106 рубльга алып келдим заказ. Саат 11:46 мүнөт өттү. Ушул акыркы заказым болду окшойт, менимче. Москвадан 45 километр алыс. Дмитровский шоссе менен областтык көздөй кетип бараткан жака келдим, алып келдим заказды. Ушундай VIP городокко алып келдим. Укмуш үйдө жашап экен. Аябай бой көтөргөн адамдар экен. Тилекке каршы. Достор, накей машинаны алып келдим, саат 1:30 болду. Азыр жууп туруп анан беришим керек. Полный бак бензин койдум. 3099 рубль болду. 95
Лукойлдан. Машинаны жүктүрүп азыр өткөзүп берем. Жумуш бүттү, 12 саат иштедим буюрса. Азыр эсептеп туруп полный силерге айтып берем. Так, достор, көп анча-мынча көңүл бурбай эле коюңуздар. 12 саат майбакта иштейм деп кебетим келишип калды. Азыр мен силерге результаттын итогун айтып берейин. 12 саатта 12ден кийин 29 миң иштептирмин. 12ге чейин бир заказ эле кылган болчумун, 2000 рубль отмена болуп, аны кайра наличкага 4000ге жеткизгем. Ошондо 29 плюс кошобуз 2000 рубль. 12ге чейин иштегенмин, 11:30да чыктым да мен кечиндечи. Плюс 4000 наличканы кошобуз. Ошондо 35 миң болот экен. 35 миң иштептирмин, грязный. Бул жактан минус кылабыз, аренданыкы 12 миң. Аренданыкы 12 миң минус бензинге 3099 рубль кетти. Минус кылабыз. Минус кылабыз 300 рубль кофе алдым. Эки жол кофе иштим. 300 рубль. Минус 500 рубль обед кылдым. Завтрак кылдым 500 рубльга. Минус 1000 рубль мойкага. Да, мне расход кетти дагы. Так. И минус 500 рубль сухой туманга. Ошондо өзүмө 12 саат иштептирмин. 12 саатта 17601 калыптыр да. 17601. По-моему, да, бир 500 сомдон 2 штраф, 250дөн 2 штраф келиши мүмкүн да, анткени машинага анча көнбөй башында. Неметип алдым да, бир аз превышение скорости болуп калды. Тилекке каршы. Ошондой. Анан суббота күнү эле ушундай жумуш болот, жакшы жумушчу. Анын үстүнө мен биринчи жолу чыккан үчүн анча да иштей албай калдым. Мындай будний күндөрү, понедельник, вторник, среда, четверг күндөрү мындай жумуш жакшы болбойт. Ошондуктан имейте в виду, анын үстүнө мен вообще перерыв кылбай только жумушка көңүл буруп, только иштедим. Аракет кылып максимально. Ошондой кандай плюстар, кандай минустар бар экен, биринчи впечатлениямды айтайын. Машина жакты, Kia Rio, эконом Kia Rio айдап жүрүп эле майбак айдаганга бир аз кичине габариттерине көнгөнгө чейин бир аз өзүмдү кичине некомфортный сездим. Бирок көнүп кеттим, аябай приятный экен, аябай жакшы экен. Мындай өзү седан болсо дагы мындай кроссовер айдап жүргөндөй болот экенсиң, мындай бийигирээк болот экен берки жеңил машиналарданчы. Octavia, Rio, Solaris'терге салыштырып атасың деп күлүшү мүмкүн. Мен бирок эми өзүм ощущениям боюнча өзүм айдап жүргөн машинамды салыштырам. Силерге окшоп Camry же K5 айдап жүргөн эмесмин. Ошондуктан так, плюсу ошол. Дагы бир плюсу, эч ким сигнал баспайт экен. Неметип коюшат экен, поворотникти күйгүзсөң өткөзүп коюшат экен, мындай уважение бар экен жолдо. Экинчиси, үчүнчүсү, клиенттер аябай жакшы экен, адамгерчиликтүү, эми мындай аз клиент, аз заказ кылдым. Ошондо мен 11 заказ кылдым да. Элестетирлүү. Ошондо клиенттери жакты. Анан нези, эшик ачып берген жаккан жок. Эшик ачып берген эч кимге жакпайт болуш керек. Сууларың улам эле түгөнүп калат экен. Мен баса сууну кемитпей калыптырмын. Мен еще 1000 рубль сууну кемитип койгула жана 1000 рубльга суу алган болчумун. Только Байкал, анан кийин Тассай суу салса болот экен да. Точно айта албайм, бирок билген адамдар болсо, точно билген адамдар болсо комментарийге жазып койгула. Дагы кандай? Кыскасы жакты. Дагы иштеп көрөлү, мындай будний күндөрү дагы иштеп, будний күндөрү жумуш кандай болот. Бир 12 саат,
12 саат, 13 саат, 10 саат ушундай кылып иштеп тартам будний күндөрү жумуш кандай болот экен. Дагы кандай сунуштарыңар бар, мисалы кандай минустар болду, кандай нерсени пропускать этип кеттим, ошолор жөнүндө дагы комментарийге жазгыла, өзүңөрдүн сунушуңар болсо, суроолоруңар болсо, эмки выпусктардан, эмки видеолордон отдельный видео кылып тартып, ошол суроолор боюнча, предложение, сунуштар боюнча видео кылып чыгарабыз, Кудай буйрса. Ошо биринчи видео ушундай болду Майбах жөнүндө. Видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө силерге чоң рахмат. Бул видеого лайк басып, комментарий жазгыла обязательно, каналга подписаться болгула. Мен Белес деген биздин Белес паркка кошулгула обязательно. Вывод моментальный, 2%, вывод через таксометр. 24 саат бою вывод кылса болот. Бардыгы честно, прозрачно, кыскасы. Ошондой достор, ишиңерге ийгилик, бардыгыңарга эмки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.